көтөрүм торпокту талаган биттерге окшоп ушу Кыргызстаныбызда ушу аябай көп шылуумдардын түрү пайда болуптур. Азганакай элибизди араңдан жашап акча таап аткандарды түрдүү азгырыктар менен азгырып, таттуу кыялдарга батырып, байытып, түгүндөй кылган, тигиндей кылган деп атып, сызып отургузгандар күн санап көбөйүп атат. Биз ал жакты, бул жакты териштирип, иликтеп, айлап, жумалап, убакыт коротуп бир компаниянын бетин ачкыча дагы 5 шылуум жаңы ачылып кетип атат. Ошон үчүн азыр өтө ыкчам бул шылуумдардын бетин ачууга кириштик. Биз Асель экөөбүз, мен Аселге тыгызыраак жардам берип, Асель экөөлөр күнүгө бирден шылуум жөнүндө айтып берели деп чечтик. Анткени акыркы күндөр аябай көп жазып атышат. Аселге тизмектеп алды эле, азыр окуп берсең. Алсак, мисалы, Потоккеш, Limon Marketplace, Wavego, Avatars, Greenleaf, Limon Molded, Сухпа, Incruise, Айтор, кайрылгандардын аягы суу элек. GDK, анан башка, анан Зайнап дейт, башка бир адамдардын аттары жүрөт, чыгылып кыргызды ким гана алдап кетпейин деп азыр жанталашып атыптыр. Ошолордун бири бул Unilife дегенге көзүбүз түштү. Бүгүн силерге Unilife жөнүндө айтып беребиз. Анан калган күндөр улам башкаларын айтып, алар кантип алдай, кандай жол менен буларга күлөө эгип атат. Шунун бардыгын тизмектеп берели. Эми Unilife деген эмне экен? Unilife деген жөнүндө иликтеп бергилечи деп да бир топ адам жазды. Unilife деген бул биз биринчи айтып коеюн, моундай булардын бирнекелерин көрсөтөбүз, видеолорун көрсөтөбүз, жолчу жанагындай бизге кошулгула деген сыяктуу видеолорун, сүрөттөрүн көрсөтөбүз. Анын бардыгы реклама эмес, биз аларды реклама кылбайбыз. Биз ушуларга көңүл бургула, мына ушундай чакырыктар менен, мына ушундай сүрөттөр, мына ушундай схемалар менен силерди тартып атат деп мисал кылып көрсөтүп бергендейбиз. Анан Unilife деген бул өздөрүн биз деген жаңы соцсетпиз, биз деген укмушпуз. Ал соцсеттин ичинде кыска видеолорду көрө аласыңар. Ал соцсеттин ичинде түз эфирге чыгып, түз эфирде отуруп эле стриминг аркылуу акча табасыңар деп атат. Ал жерде болсо силер таанышасыңар деп атат. Ал жерде кинолорду, сериалдарды көрөсүңөр деп атат. Анан ал соцсеттин ичинде Unimex деген шундай бир крипто биржабыз бар, крипто валютасы дагы бар, анын UNX деген деп атат. Чыгылып баандай татаал терминдерди, силер билбеген нерселерди, технология, финансы терминдерин колдонуп, анан арасында $1000, $10,000, $100,000 деп чоң суммаларды айтканда, мындай адамдардын башы айланып кала тургандай экен да. Эмесе чет-четтен айтып берели. Булар болсо, бул жерде Денис Васильков деген жигит экен. Бул өзүн ушу Unilife'дын Борбор Азиядагы амбассадору, элчиси деп тааныштырат. Азыр интернеттен издесем бул сайда саны жок. Кандай экенин белгисиз мындай адам. Бирок ушу мен Денис Васильковмун, мен кыйынмын. Мен мына Unilife жөнүндө айтып берем деп, мына жерде мынтип новичокторго деп YouTube'га видео тартып киргизиптир да булардын жыйынынан видеону. Ошондо мынтип айтып атат. Биз дейт. Причем, что нас выделяет от Инстаграма и от ТикТока, и от Фейсбука, что они Web2, а мы уже Web3. Вот. Далее он... Биз дейт, мына Инстаграм, ТикТок, Фейсбуктан да кыйынбыз дейт. Ушинтип адамдарды жыргап атат. Анан кийин айтып атат, бул жакка кирсең дейт, Unilife'дин ичинде ошол Unimex деген крипто биржа бар. Ошол крипто биржага кирсең, сен дейт укмуш акча табасың деп айтып атат. Негизи мен дайыма силерге айтып келем. Укмуш акча табасың дегендин өзү болбогон нерсе. Мына мисал менен айтып берип атат да. И мынандай уровендери бар экен. U0, U1, U2, U3, анан дагы 4, 5, 6, 7. Ошолорго бийик деген сайын кирешең мынанча эселеп проценттеп чыга берет дейт. Азыр да коюп берем. Эми булар реклама эмес, дагы айтайын. Бул кантип биз аркылуу байыйсың деп мындай азгырып аткандагысы да. Вы можете купить сегодня квартиру в Бишкеке за $1000,
который вам будет давать всего лишь навсего $500 в месяц, $5000 за год будет вам давать, еще и нервы там, и арендатор там и так далее, и так далее. А вы будете зарабатывать $40 000 в месяц. С этих $100 000 вы себе за год сделаете доход, даже без роста монеты, который идет еженедельно, рост монеты идет. Вы зарабатываете с $100 000 40 000 в месяц. Это получается за год вы заработаете 480 000 вы заработаете. Почти. Бұл айтып отады, Бишкектен $100 000 квартира алсаң, сен жылына $5 миллион табасың, арендаға берсең. А бирок ошол 100 миңди биздин системага салып койсоң, бир жылда $480 000 табасың деп атат. Бул өтө болбогон шундук нерсе. Мындайды Уоррен Баффет да табышы кыйын. Уоррен Баффет деген дүйнөдө мына ушундай финансылык фондулук биржанын королу десек болот да. Эгерде Уоррен Баффет ушундай акча таба турган болсо, ал эбак эле триллионер болуп кетмек. Иши кылып бул киши баягындай татаал схемаларды көрсөтүп, татаал терминдерди айтып, мындай татаал бир көрдүңүзбү, жазууларды, уровень, U3, U4 бирдемкелерди көрсөтүп, анан өзүн баягы кыйын турбайбы, билимдүү турбайбы дегендей таасир калтырып, анан бирок конкреттүү нерселер эмес, экосистема, Unilife, бирдеме дейт. Ошондой татаал финансылык терминдерди айтып, элге аябай акылдуу көрүнүп, элге билимдүү көрүнүп, анан кийин арасына ошол сөздөрдүн миллион деген сөздөрдү кошуп коюп, анан жыргатып аткандагы кербези, тилекке каршы көпчүлүк адамдарыбыз капа болбогула, бирок сабатсыз адамдар, финансылык сабаты жоюлбаган же жогору болбогон адамдар мындай нерсени көргөндө аябай акча тапкысы келип жүргөн адамдар азырылып кетип атат. Мына бул жерде мындай деп атат бул. Дагы бир калпын угуп коелу. Мы сейчас говорим с вами о сумме не $100 000, а я знаю, что скоро будут люди у нас в команде, которые будут вложить миллионы долларов на инвестицию. Вдумайтесь, вы получаете в месяц там либо $250 000, или вы получаете в месяц почти $500 000. Көрүңөр. Бизге жакында дейт, миллиондогон долларларды инвестиция кыла турган адамдар бар. Ошондо сен дейт, 250 миңден $500 000 чейин айына таап каласың дейт. Бул шундук да. Асел кандай дейсиң? Сага кайсы бир тааныш эмеспи бул? Биз буга чейин VML-ди иликтегенде ушундай эле болчу. Ыкмалары, схемасы ичине кирип акчаңды көйүп беребиз, акча сал, анан MCN коин дагы ушундай эле болчу дал. Монета сатып алсаң, анан анын баасы өсө берет, анан ошонун негизинде киреше табасың деп ишендиришкен элде. Анан MCN эмне болду? MCN'дин ээси кармалды дагы уюштуруучулардан. Жок, анын баары калп болчу. Мен деген силерди алдап туруп, чөнтөгүңөрдөн шыпырып туруп миллиондогон долларларды ураган деп чыкты, туурабы? Бул деле ошонун бир эмеси. Анан мына сайтыбыз бар дейт. Сайтында ушундай өздөрүнүн жаңы технологиябыз, биз Facebook'tan, Instagram'dan кыйынбыз деп атпайбы, бирок мындай сайтын карап көрсөм, сайт однодневка экенинде мындай көрүнүп турат. Бир эле бар таанга. Бул үчүн профессионал болуштун кереги жок. Анан эми ушул Денис дегенди эме 13-14 декабрда Кыргызстанга келиптир. Анан булар сингапурлуктар ушулар деп мыналардын чоң сингапурлук жигиттер, анан ошонусу келиптир Кыргызстанга. Кыргызстанга келип анан мондай Шератондо мондай өздөрүнүн презентациясын өткөрүштү. Карасаңар адамдардын көптүгүн, айын, жакында шайлоо өттү го. Мынча кишини жыйнаш талапкерлердин түшүнө кире турган кыялы болду го темеле. Мына карагылачы. Карагылачы. Англисче жазып коюптур, 1000ден ашык катышуучу келди деп. Эми 1000ден ашык эмес, бирок 1000 чамалуу адамдай көрүнөт. Карасаңар абдан көп. Бир
бир нече жүз бар да. Ушул адамдар эмне кайсы үмүткө жетеленип барды ал жерге? Эмнеге барды? Мен мындай таң калып кетпейм. Анан ушул мынау аялдын аккаунтун салышкан бизге, карап бергилечи, иликтеп бергилечи деп. Карасак ушинтип болгон бүткөн ушул Unilife'ты аябай реклама кылат экен. Мына жерде мынтип атат. Достор, мынакей биз Unilife боюнча встреча болуп ушул жакта отурабыз. Жашоо жыргал айланай бизде жүрсөңөр айтып атам, онлайн иштейсиңер деп жакшы табасыңар бул жерде. Сонун башкалар үйрөнөт, онлайн акча табачат. Сиздер да келиңиздер. Прямо эфир менен нөлөй подписчик менен акча таап баштайсыздар. Достор, мурда деген мен. Асыл 8 жума мурда, 2 ай мурда Сингапурда болгон экен. Сингапурдан анан кийин эмесике. Карабана. Элдердин кантип акылын тумандатат. Акчаны көрсөтүп туруп. Вот, который я вел почти 3 часа. Вот у меня сейчас заработок. Көрдүңүздөрбү, урматтуу достор, биз бир ай иштеп коюп эле ушунча чоң результаттарды жаратып атабыз. Чынын айтканда, сиздер дагы если буга чейин онлайн иштеп жүргөн болсоңуз, рекламадан аябай күчтүү болсоңуз, прямо эфир алып барганды билсеңиз, сиздин жашооңузга күн тийди деп элестете бериңиздер да, потому что азыр жаштардын баардыгы мобилограф болуп атат, ресмерке болуп атат, тиктокер болуп атат, бирок чынында акча тапкан аз болуп атат да. Сиздерге советую Unilife'ка келсеңиздер, сиздердин мечтаңыздар действительно реализуется, потому что здесь мощная программа, понимаете, анткени бул мындай система Unilife'тыкына нөлөбөй подписчик менен прямо эфир алып барат деген система эч бир соц тармактарда жок. Чынын айткандачы, сиз если Инстаграмдан, Фейсбуктан же болбосо ТикТоктон акча таап башташ үчүн обязательно минимум 10.000 подписчиктен өйдө болуш керек да. Бул жерде 10.000 подписчиктин кереги жок. Нөлөбөй подписчик менен прямо эфир алып барып акча таап берсеңиздер болот да. Бардыгыңыздардын төз үйлөнөм дегендер бизге жазыңыздар. Биз азыр Сингапурда жүрөбүз, жашоо жыргал айланайын, жыргал эле болот. Ошо Сингапурдан тапкан видеосу кечи. Сенде кандай сезимдер калды? Биз бул жерден дагы бир нерсени байкадык. Буга чейин VML'ди иликтегенибизде ал жерде акча алып келет деген эже бар эле, мынакей ошол эже ушул жерде да жүрөт, достор. На. Ушул кыз жүрөт, анан мындан башка дагы бирөө жүрөт. Биз ал тууралуу бир аздан кийин айтып беребиз. Ал Unilife'ты аябай жарнамалаган мына кыздын бир-эки видеосун коюп берип коеюнчу силерге. Баардык видеолор бири-бирине окшош. Келгиле, киргиле, бизге кирсеңер, анан мынтип акча табасыңар, мынтип акча табасыңар деген жер бар. Unilife'тын жанагы биржасы жөнүндө айтып бербедикпи? Биржадан ушунча акча табасыңар деп бирөө рекламалады. А бул болсо түз эфирге отуруп акча табасыңар деп булакка тээп атат да. Анан бул принциби кандай? Кантип табасың мисалы? Ал түшүнүксүз да. Жөн эле жалпылама сөз. Мисалы биз YouTube'дан акча табабыз. Монетизациябыз бар. Анткени биздин видеолорду чыгарганда ошол видеолордун арасында чет өлкөлөрдө бизден башка, мисалы Казакстанда, же болбосо Европа өлкөлөрүндө, Америкада ошактан бизди кыргыздар көрсө, көрүп атканда реклама чыгып калат да. Ботинкенин рекламасы, машиненин, суунун, ар бирекеттин. Анан ошол рекламаны берген адамдар YouTube'га акча төлөп, анан YouTube ошол акчадан мына сенин видеоңдун бир бөлүгүн кичине арендага алып көрсөтүп аттык эле көрүүчүлөрүңө деп анан бизге бөлүшөт. Ошентип тамчылап атынан бизге монетизация түшөт да. А булардын принциби белгисиз болуп атпайбы? Кантип эле ушул бир аты жыты белгисиз жаңы ачылган Unilife деген социалдык сетке, платформага, өзүнчө бир Instagram, бир Facebook сыяктуу бирөө бир кыргыз отуруп алып эле жөн эле эфирде сүйлөй берсе, ага каяктан акча түшөт? Мисалы, кыргыз тилин билгендер аз, мисалы, анын кыргызча контент уккандар аз, анан каяктан кантип акча түшөт? Ал бул деген болбогон жомок. Балки адамдарды азгырыш үчүн, мээсин тегеретиш үчүн ушул окшогон мондай кураторлоруна, лидерлерине дейбизби, же болбосо мына окшогон кыздарга Всем привет, вот я на эфире, вот за 2 дня заработала 6444 сомы. Это реальные деньги. Ушул окшогон кыздарга мындай реклама кылып коет да, булар крючок жөн эле.
Булар крючокко илиш үчүн ушундай чыгарышат. Анан чыгаргандан кийин мына комментарийлерди карагыла. Сен окуп койсоң. Мына. Канча инвестиция кылыш керек? Көбү кызыккандар мисалы каалап жатам, акча табам дегендер экен. Ийгиликтер коштосун дейт. Кантип табам деп сурап атат. Мага үйрөтчү. Кантип кошулабыз дейт. Гүлзат Тоголова дейт. Анан кийин бир убакыттан кийин урматтуу журналисттер, биздикилер бергиле, урматтуу Камчат Кыдыршаев, Садыр Нургожоевич акчабызды кайтарып бергиле деп анан кийин чыга башташат. Булар $100 баштап инвестиция кылгыла. Анан $100 салсаң, анан жанагындай уровендери бар да, мисалы. Сен $100 салсаң, биринчи уровенге түшүп болдуң. Мынча акча табасың. Жок, сен $500 салсаң, экинчи уровенге көтөрүлөсүң. Анда манча көбүрөөк акча табасың деп ошентип азгы улам баягындай чоң акчаңды салдырат дагы. Анан аягына жеткенде анан кийин акчадан да жок, башкадан да жок, счеттон да жок. Бул деген жанагы ВМЛ схемасына окшош турабы сен? Мына кызга любой видеосун ачсаң эле ушу мына Unilife шунду иштеген. Кыргызстанда эмгек урматтуу достор, Кыргызстанда сетевой маркетинг көп, элдин баары келет, жакшы үмүт менен киришет, баада саада сатышат дегендечи. Бирок ошо сетевой маркетингден ийгиликке жеткени бир 1000ден 1 адам болот да, миллиондон бири 10 адам болот дегендечи. Эми мен сиздерге Unilife боюнча айтып коем, урматтуу достор, дүйнө жүзү. Бул жагы туура айтып атат. Бул жагы алданып жүрүп сүткө оозун күйгүзүп бүткөн адамдардын психологиясына ойноп атат да. Ооба. Сетевой маркетингтер алдамчы, силер алданып бүткөнсүңөр, ушундук болуп бүткөнсүңөр, алардын ичинен бирөөнөн гана утушкан мүмкүн тиги бу наркы берки депчи анан чындап эле да. Чындап эле бул ачык айтып атпайбы, чындыкты айтып атат да, ошондой болгон да деп туруп анан акырын эрип кирип баратканыңардан анан кийин Unilife жөнүндө айтып туруп анан априкот согот. Безлопия иштейт, ичинде жети искусственный интеллект, партнеров, обычный монетизация аккаунт булган депчи. Если сиз буга чейин себеп болсоңуз, сетте иштеп жүргөн болсоңуздар, результатка барып жетпей жүргөн болсоңуздар, мен сиздерге мощный совет айтайынбы? Бир гана Unilife'дан сиздер результат ала аласыздар, потому что биз 2 ай болду иштеп атканыбызда, 2 айдын ичинде азыр күнүгө канча доллар доходко чыкты деп ойлойсуңар? Ал секрет менен сурасаңар, эч ачып айтып берем. Көрдүңөрбү? Эми мына карагыла, бул Наргиза деген кыз экен. Кантип кириш керек, канча акча вложение кылыш керек? Айгүл Турбековна деген бирөө канча акча вложение кылыш керек деп жазып атат. Кандай этип байланышабыз дейт. Unilife приложение скачать бесплатно теге буши. Анан карап турсам, булардын булачы бир эле Кыргызстандан эмес экен. Булар ошол өзбектер, казактар, орустар, жана башка бир жерде Башкирияда жүрөт. Чыгып толтура жерде мындай алдына турган эл эле болсо издеп барып жармашат экен да. Эми бизге ал жагы кызык эмес, биздин максатыбыз кыргыз тилдүү өзүбүздүн кыргыздарыбызды коргоп калыш. Ошон үчүн силерге айтып берип атам. Мына окшогон бал тилдин баардыгын реклама үчүн эмес, дагы бир жолу айтам. Силерге алданбагыла деп коюп берип жатабыз. Достор, мынакей спасибо келип мына офисибизде Сахиевич, жабыркта болуп атат. Азыр Сингапурдан келген идеялерибиз келип мынакей көрдүңүздөр, сабактарды берип атат. Сабактарды жанынан эле алып бүттүк, мынакей көрдүңүздөрбү? Акчаны көп табыш үчүнчү адамда максат болуш керек да. Если сизде максат болсо, допустим, үй алат элем, машина алат элем, 1-2 кылат элем деген максат болсочу, бир гана Unilife'дан сизде максатыңыздарга жете аласыздар, потому что бул жерде реальный акчалар бар. Азыр биз көрдүк, өз менен көрдүк, элестетиңиздер, биринчи нөлөбой система менен кирген адамдар, жаңы башталганда кирген адамдар азыр күнүгө $10,000 акча табат, достор, $10,000 күнүгө. Мунун баары азгырык, достор. Мунун баары азгырык. Мына мага ишенбесеңер Аселден да сурап көргүлө. Мунун баары азгырык. Туурабы сен? Атайын адамдарды азгырыш үчүн булар чоң суммадагы акчаларды айтат да, ошон үчүн күнүнө $10,000 деген бул эмне деген акча? Күнүнө $10,000. Балким журналистканы таштайт сиңарсың. Чек көлөп таштайсың. Айласын жок күлөсүң да, айлан жок күлөсүң. Мына ошо окшогон кыргыздын жакшынакай эле кыздары келип алып, кыргыздын жакшынакай эле башка туугандарын, жакындарын, өзгөчө жанагындай сабатсыз адамдарды, өзгөчө
иш таппай үйдө отургандарды үй кожо экелерин азгырышат, пенсиядагыларды азгырышат. Буларды мисалы сабаттуу адамдар карап туруп күлүп эле коет да, койчу депчи. Мында бир эле карап чыгыпчы, мен ушуга окшогон бир болбогон аферисттерге, нормальный алдай албаган, нормальный мындай грамотно ишин жүргүзө албаган немелерге убакыт коротомбу деп ойлодум бир четичи. Бирок мен антип ойлоп, булардын колунан не келбей келе, мына ар бир сөз эле калп болуп турбайбы деген убагымда деле антип жүздөгөн адам барып алып, окуучулар менен жыргайт экенбиз деп атса. Не кыласың анан, жасайсың да. Болбосо мындай бир байкаган адамга булардын жеткен аферист экени көрүнүп турат. Жеткен аферист экенин дагы кантип далилдеп беребиз? Мына Асел айтты го, мына кыздын аты ким дедим? Бул Вымелде реклама кылып жүргөн бир аз мурда. Азыр эми мунунун Unilife'дин ичинде жүрөт. Мунау кыз болсо, ушул Наргиза дегениз. Бир топ убакыт мурда эле Limon Mall дегенде реклама кылып жүрүптүр. Limon Mall, Limon Market, тиги бу деген. Анысы дагы бир афера. Ал жөнүндө дагы алда айтып беребиз. Ал эми булардын окшогон дагы бир шери бар экен. Буларда шериктери көп болсо керек, мынау жерде жүрөт. Бул киши мынау киши. Бул киши Жумадил Ибраев деген киши экен. Мына Жумадил Ибраев деген киши мына жерде Unilife'дин мындай реклама кылып. Сетевойда жакшы. Ошонун бардык адамдардын аппетитине жараша, каалоосуна жараша киргизип койгон. Эч нерсе кылбай туруп, акча тапкың келип, анда акча вложение кылып койгондо акчаны табайын. Кантип эч нерсе кылбай туруп акча табасың? Ким эч нерсе кылбай туруп акча табат? Бул дүйнөдө жок нерсе. Анан ушул киши отуруп алып, Unilife'ды реклама кылып атат. Анын бунун Instagram аккаунтун таап карап көрөт. Бул өмүрүн ушул сетевой маркетингке, финансылык шылымдыктарга арнаган киши сыяктуу көрүндү мага. Карагылачы мына. Unilife'дин аякта реклама кылып атат. Дагы бир жерде дагы бир схема чыгып алып, бирдеме кылып булактарына ойноп атат адамдар. Эске салмайын, мына иш көрөсүң. Иши кылып буга чейин да толтура, мына жерде бирдеме деген турат да. Ассалайму достор. Укмай көргүңүздөр менен. Мына ылдый түшө берсек, мурдагы историяларда. Мына жерде дагы бирдеме деген күмөндүү Forever Aloe Vera Gel дейт да, бирөөнү реклама кылып атат бир башка. Дагы бир демкеси чыгып атат мына жакта эмне дегени. Иши кылып мына көрөсүңбү мына аккаунттун барын. Анемияга каршы дейт, тигиге буга каршы иши кылып, өзү мына ушундай да, булар мындан башка да буга чейин бир топ адамдардын бетин ачканбыз. Бир аферасы ачылып калса, анысын жаап коюп, экинчисине секирип, башкача да атын өзгөртүп алып, элдердин мындай кулагына ойной берет. Мен билбейм, бул кишилер кантип уктайт, кантип тамагынан аш өтөт. Ушундай аферисттерге алданып, өмүрүн кыйганга чейин барган окуялар бар. Ушундай аферисттерге алданып, канчалаган үй бүлөлөр бузулуп атат, талкаланып атат. Канчалаган үйдө зордук, зомбулук болуп атат. Күйөөсүнө айтпай, аялы салып ийген учурлар бар экен. Балдарына айтпай, ата-энеси салып ийген учурлар бар экен. Биз оңолобузбу же ушинтип эле өзүбүз талкалап, тоноп, жеп жоготобузбу? Сабатсыздыктын айынан ушинтип зорго тапкан, сыздап тапкан акчаларды чачып ийебизби? Сабатсыздыктын айынан ошол Россияда жылдап мигрант болуп жүрүп, сызда жүрүп, тикеден тик жүрүп тапкан акчалардын баардыгын ушинтип чачып ийебизби? Менин күйгөнүм ошол. Болбосо менин акчам болгондон кийин алданганда өзүңөр баары бир деп коймокмун. Ошол Аселдин да күйгөнү ошол, журналисттик кесип бизди ушундай нерселерден, ушундай мыйзамсыз нерселерден сизди
корчолоп арачылап калганга түртүп атат. Болбосо мыналар менен биз дагы душманга айланабыз. Булар бизди мына душмандай көрөт. Туурабы сен? Канча адамдар ой сен ушинтип биздин компания жөнүндө ачыкка чыгарып ийип, жанагы ушу потенциалдуу жабырлануучулар да. Анан кийин биздин болсо үй ала албай калдык, биз болсо салган акчабызды ала албай калдык, теги бу ана мына дейт да, инвестиция кылдык эле, окуй, андай эмес, мындай эмес. Бул инвестиция эмес. Бул инвестициялык платформа дагы эмес. Инвестициялык платформа катары могул Uni Life деген Кыргызстанда катталган дагы эмес, эч жерде. Минюстун сайтынан таппайсың, Финразведканын уруксат берилген реестрден таппайсың буларды. Ошон үчүн ишенбегиле. Ишенсеңер алданасың. Алдансаңар өз балыңар өзүңөр. Себеби бир чети реалдуулукту да моюнга алыш керек да. Журналисттер анча-мынча колдон келишинче ушинтип ачык айтып деп коебуз. Бирок жабырлануучулардын акчаларын биз кайтарып бергенге ыйгарым укугубуз жок. Алар милицияга арыз жазып кайрылышат. Милиция да ошентип айтат, арыз жазып кайрылгыла дейт, биз да айтабыз. Бирок милицияга жүздөгөн, миңдеген адам кайрылганда аларда кызматкерлердин саны аз. Баардык арыздарды териштирип бүтө албайт. Натыйжада баардыгын сотко өткөрүп бүтө албайт, үлгүрбөйт. Натыйжада мен ишенбейм ушу баардыгыңардын акчаңар кайтат депчи. Акчаңар кайтпайт, күйөсүңөр, же болбосо жүрөсүңөр, жылдап, айлап, убактыңарды жеп, азабыңарды жеп, салган 100 миң, салган 200 миң миллионуңардын айынан өмүрүңөр кыскарат. Андан сырткары, эгерде ушул шылуунда мына жерде айтып атпайбы, мына Денис Васильков дегени дагы бир жактык, анан жана биз Сингапурлук дегени да бир жактык. Могул салган акчаңар ушу Кыргызстандагы банк эсептерине түшөт деген гарантия жок. Салган акчаңар Сингапурдагы банк эсебине түшө турган болсо эгерде. Могулардын жана окшогон жана Наргиза деген жанагы Ибраимов деген кишилерди бияктан карматкан күндө деле булардын чөнтөгүнөн таппайсыңар ал акчаларды. Ал акчаларды тияктан бияктан таппайсыңар. Могул жерде жана Денис Васильков айтып атат. Биз жакында Сингапурда өткөн ошол форумда дейт офшордук банк менен келишим түздү. Ошол банк биз менен иштешет деп айтып атат. Мен азыр кайсы бир жеринен көрдүм мына видеону. Эгер ал офшордук банкка түшө турган болсо, алардан силерге кайтарып ала албайт Кыргыздын соттору. Андай ортодо юридикалык келишим жок, мисалы үчүн. Сингапур менен андай келишим точно жок, мен билем. Демек, эгер алданып кала турган болсоңор, өз убагыңар өзүңөргө урматтуулар. Ошон үчүн биз айтабыз, алданбаңыздар, өзүңүздөргө тең болуңуздар. Мына достор, бүгүн силерге Unilife тууралуу кененирээк албетте көз айтып бердик. Мындан ары дагы деле какшап тилибиз тиешилгенче айтып атабыз. Алданбаңыз деп. Эми сак болуңуз, ушундай шылуундардан биз алдыда дагы башка шылуун схемалардын бетин ачабыз.